ошол убакта ким мэр болуп ушунча адамдарды убара кылып чыгарып берген токтомдорун ошолор жоопкерчиликке тартыш керек. Эгер ал токтом чыгарып бербесе, кызыл китеби жок болсо, биз дагы убара болуп бул жерде албайт элек да. Юристтер аркылуу, компетентный органдар аркылуу бул мыйзамдуу экен дегенде анан кийин алынган. Ошол мыйзам ошол убакта кандай эле, азыркы убакта кандай? Өкмөттүк печаттар, өкмөттүк кызыл китеби бар экен деп биз ошого сүйүнүп алганбыз. Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадион айланасында кызуу уланууда. Бүгүнкү күндө стадионду калыбына келтирүү максатында мурда жеке менчикке берилип кеткен жерлерди кайтарып алуу иши колго алынган. Ага ылайык коммерциялык багыттагы ондогон курулуш объектилери буздурулууда. Ал эми жеке менчик ээлери болсо, документтери бар экенин айтып, мэрияга нааразычылыгын билдирүүдө. 1996 жылы сос объектилердин аймагынын жер аянттарын жеке менчикке бербөө боюнча токтому чыкканына карабай стадиондун 1 гектардан ашык жери сатылган. Бул 2000 жылдан 2010 жылдар аралыгына туш келет. Мындай мүмкүнчүлүктөрдү Ош шаардык мамлекеттик администрациясынын башчылары Жусупбек Шарипов, Жантөрө Сатыбалдиев, Сатыбалды Чырмашы Жумады Исаковдун кезинде ишке ашып тиешелүү документтер берилген. Анын азабын эми ишкерлер тартып, курулуштарын буздурууга каршы турушат. Баары архитектураны текшертиш керек, мэрияны текшертиш керек, полностью проверка кылыш керек да. Булар жөн эле азыр мындай муниципальный жерлерди сатып элдер алып, кайрадан күйүп, эмне кереги бар? Анда булар полный контролировать этиш керек болчу да, туурабы? Мыйзамсыз курулуш болуп атса, келип уже мына куюп баштаганда, мына кирпичтерин коюп баштаганда келип айтыш керек да булар. Бул мыйзамсыз, бул жерге болбойт стройка. Элдер дагы наразы болгон, почему наразы болушат? Потому что элдер дагы канча мээнетин кетип атат, канча акчасын кетирип атышат. Но ошол киши кайсыл мыйзамга таянып ошол токтомдорду чыгарып бергенин түшүндүрүп берсин. Түшүндүрө албайбы? Ол дагы мыйзам чегинде жооп берсин. Биз бул жерде өткөзүп аткан нерсебиз тери жоонубуздан өтүп атат. Периодторду айтып кетсек болот. 2000 жылы баштаганда Шарипов Жусупжан Шарипович деген Ош шаарынын мэри, ошо Ош шаарынын кала башчысы болуп турган мезгилде ошол курулуштарга уруксат берип, реконструкциялоо уруксат берип атса, анын курулушунун курдурулган курулуштардын негизинде Сатыбалдиев Жантөрө Жолдошевич ал курулуштарды кабыл алуу актысыны эксплуатацияга акт эксплуатация деп туруп, курулуш жарамдуу деп туруп кабыл алуу токтомунун кабыл алып берип атат. Андан кийин ал кабыл алган курулуштардын негизинде Исахов Жумадыл Рыспаевич Ош шаарынын кала башчысы ошо көпчүлүк аймактардын токтомдоруну ошол жеке менчик тараптарга бекитип берүү боюнча токтомдорду кабыл алып берген. Стадиондун жер тилкесинин бир бөлүгүнө жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов дагы ээлик кылат. 2009 жылы Ош шаарынын мэри Мелисбек Мырзахматовдун токтому менен Борбордук стадиондун жанында жайгашкан жалпы аянты 84 чарчы метр жер тилкеси Шайлообек Атазовдун жеке менчик укугу менен катталып берилген. Андан бери эл өкүлү бул жерге эч кандай курулуш иштерин жасаган эмес, стадиондун карамагында турат. Дагы Атазов Шайлоо деп базы бүгүнкү күндө Ош жогорку кеңешинин депутаты, ал кишиге 0,84 чарчы метр жер тилкеси ошол стадиондун оң жак тарабындагы частьта бүгүнкү күндө курулушу жок, ал пустой участок, бирок ал Мырзахматов Мезис Жошбаевичтин мезгилинде аны жеке менчик боюнча токтому менен кабыл алып туруп, ал менчик укугу 2009 жылы катталган, бирок андан кийин ошол 2014-15 жылдары биз аны алмашуу жолу менен ошол эле жанагы именно стадиондун кире бериш ходуна туура келип калган үчүн ал жерден кичине жылдырып, алмашуу келишимдин негизинде 2015 жылы Атазовдун атына башка ошол жерден эле жанынан башка жерде алмаштырып берип атабыз. Ал жерде курулуш жок бирок, Ал жерде башка курулуш жок. Ош мэриясы тарабынан кабыл алынган токтомдорду жараксыз деп табуу боюнча шаардык прокуратура Ош облусунун административдик сотуна доо арыз келтиришкен. Бирок кылмыш жоопкерчиликке тартуу мөөнөтү өтүп кеткен. Ага карабай текшерүүнүн жыйынтыгы менен күнөөлүү адамдарга юридикалык баа берилери айтылууда. Кайра жаңы кароого Ош областык администрация сотуна жиберилип бүгүнкү күндө каралууда. Бирок бул боюнча да текшерүү жүргүзүлүп, ар бир ушул мыйзамсыз кабыл алынган токтомдорду ушул ким тиешелүү болсо юридикалык жоопкерчилик каралыш керек.
Жерди курулуштардан бошотуу иштерин Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы жүргүзүп жатат. Биринчи этап боюнча 10 объекти бузулса, экинчи этапта борбордук стадиондун негизги унаа кирүүчү жолун тосуп алган жеке тараптардын дагы курулуштары жылдыруусу күтүлүүдө. Муну менен Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев стадионун толук эл аралык талапка жооп берген абалга келтирүү пландалууда. Неге? Анткени бул жерде мына кире бериш өзү кыскарылып, жанагы автобус кире турган жолдор жабылып, ошол боюнча эл аралык оюндар токтоп калган. Ушул квадратта эле кире беришинде эле бул жерде мына спорт магазин, мурун жанагы мороженое чыгара турган бир цех болгон экен. Бул жерде мына кире бериши мына свадебный салон деп турат. Ошол жер тияка автобус менен кете турган могул жол дагы жабылып, арендага берилген жерлер да тосулуп, бул боюнча капиталдык строение да болуп кеткен учурлар да пайда болду. Ушул тапта Ахматбек Сүйүнбаев стадионунда оңдоп түздөө иштери башталган. Ага ылайык республикалык казынадан бөлүнгөн каражатка стадиондун үстү жабылат. Ошондой эле жергиликтүү казынадан 20 миллион сомго жашыл талас алмашылат. Ал эми 15 миллион сомго чуркуу аянты дагы жаңыланары маалымдалды. Быйыл ушунун үстүн жабыш боюнча маселе болуп, жакшы биздин жетекчилик ушул республикалык бюджеттин эсебинен 88 миллион акча бөлүп берип республикалык бюджеттен. Ошого тендер өткөрүп, аны да биздин ушул капиталдык курулуш башкармалыгы өткөрдү. Тендер ошол жактан. Ошону былтыркы ушул стадионду жасаган компания кайрадан утуп, бүгүнкү күндө стадиондун үстүн мына 3 тарабын 2 капталын и восточный часть деп коебуз. Ошонун үстүн жабуу боюнча иш бүгүнкү күндө кызуу башталды. Бейле кетсек, Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы борбордук стадионунун айланасы 2001 жылы берилген токтомго ылайык 5,5 гектар деп көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө 4,3 гектар болуп турат. Биздин Ош шаардык Сүйүнбаев атындагы борбордук стадиону мурдагы мезгилдерде биздин угушубуз боюнча где-то бир 10 гектардын айланасында болгон экен территориясы. Эми аны биз документтен көрө албадык, конечно. Азыр биздин факты боюнча где-то 8 гектардын айланасындагы документтер бар да, мына архитектурада карта бар. Ошол 8 гектар болгон жерден азыркы күндө берилип отуруп, азыр 4,3 гектар жер калган. Бунун эми баардыгы эле частный секторго берилип кеткен эмес. Ушул стадиондун территориясында мына ылдый жакта боксерлор үчүн жаңы зал курулган, теннисисттерге зал курулган, балетчилерге зал курулган, аларга жатаканалар курулуп отуруп, келип бүгүнкү күндө андан тышкары мыйзамсыз берилип кеткен жерлерибиз бар. Бүгүнкү күндө где-то 1 гектардын айланасында болуп атат. Кошумча маалымат катары айта кетсек, бул жумада стадиондун ишине аралашкан депутат Шайлообек Атазов мандатынан кол жууду. Бишкек административдик соту Атазовдун ордуна Муртазалиевке депутаттык мандат берүү чечимин чыгарды. Эске салсак, Атазов Свердлов шайлоо округунан 2022 жылы депутаттыкка аттанган. Бирок ал шайлоо жаңжал менен коштолгон. Тагыраагы депутаттыкка талапкер Абдрахман Хаджи Муртазалиев алдыга озуп чыкканы менен добуш сатып алды деп айыпталып, жарыштан четтетилген. Мындан улам мандат кийинки орун алган Атазовка тийген эле. Учурда Шайлообек Атазов акы төлөнбөгөн эмгек көргүгө чыгып, чет өлкөдө саламаттыгын чыңдап жүргөнү белгилүү. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.